Bizim meçitте Құдайға шүкір азыр сөйлей албаған дүлей дудуктарга bir центр болуп калды. Az бул жерде ошо ымдап сүйлөгөндөр бул жерде отурат арабызда. Ошолорго эми оозачарга күндө оозачар болуп атат. Багалар сүйүнүп атат. Бизди каяктан таап алдың сен деп ошо баягы жерде. Мен деле билбейм, кантип алга келип калганынчы. Баягы ошолорго сагы уйуштурдук, уже Курандан сагы өтүп атат. Эч бир мечит жок экен да, ошолорду өзүнө чакырып тарткан мечит жок экен да. Ошол нерсе мына биздин мечит баштады туугандар. Ыйман мечитине күн сайын шамга келсеңиздер, мечиттин жарымы ошол баягы ымдап сүйлөгөн бир туугандарыбыз. Анан чакырсаң чын жүрөктөн сүйүнүп келет да. Анан кече бирөө зекетин берди. Зекетин берип шым берди эле, ошол жерге чакыр эркектерге бир 100 шым таркаттык да баягы жерде сүйүнүп сонун Allah razı olsun. Sağa Allah razı olsun diye tur bayağı razılığını bildirip atat da bayağı жерде. Bir klasты berip koydum, kirip şımını çeçil Allah da avrat degende ele bilbeydi bak dinden malumatı yok da. Birөөсү киши намаз окуйт экен, уят эмне айтпайсың, эмне чечип атат деп мейли. Эми акырындык менен үйрөтөбүз. Шымды кийип көрүп, узунураак экен десе, бүктөп алып кийип кете берем деп туруп, сүйүнүп, разы болуп кийип кетти да баягы жерде. Карасаңыздар. Анан аялдарга дагы бирөө женский шымдардан берди. 2ден 3ден алла дедим. Барды сүйүнгөн бойдон алып кетти. Карасаңыздар баягы жерде. Ушунчалык эмне? Эч бир мечит тарткан эмес да алардычы. Кел бул жерде окуу деп туруп. Азыр Кудайга шүкүр 7-8 тамга үйрөнүп, аябай кызыгып атат да баягы жердечи. Кызыгып үйрөнүп атат. Анан ошого бизде бир планыбыз бар туугандар. Планыбыз бар. Ошол айт күнү өзүбүздүн ороз айт майрамына эмнеге ыйман мечити же биздин жамаат же Ниматулла чакырта болбойт? Туурабы? Болобу иншалла. Ошого келиңиздер, ошолордун бир мен 100-ün чакырайын. Ошолорго бир айт күнү бир майрам уюштуруп бербейли туугандар. Кандай дейсиздер? Сол балдары келет, балдарына мисалы 100 мороженныйды бирөөңүз алып бериңиз. Жанакын бирөө чыкты, 100 мороженый мен алып берем деп. Мисалы бирөөңүздөр 10 торт алып келип бериңиздер, бирөөңүздөр 5 килограмм конфет алып келип бериңиздер, бирөөңүздөр 5 килограмм печень алып келип бериңиздер. Дасторконду жайнатып туруп, мисалы мен балдарга айтайын, бир компот кайнаткыла деп бир 50 литр. Ошолорду бир чакырып, шарларды тагып, айтма эрек болсун деп туруп бир кубанч бир майрам тартылып койбойлу. Кандай дейсиздер? Даярсыздарбы иншалла ошол нерсеге? Кандай дейсиздер? Ошо дудуктарга бир майрам тартуулайлы иншалла. Анда намаздан кийин кайрылыңдар, кимдир эмне жардам бере аласыздар иншалла. Ошол айт күнү ошолорго бир ошону жардам берели. Анан жамча зекет берем дегендер болсо, иншалла кайрылсаңыздар болот. Анткени алар байкуштар кулак укпайт экен, же бир сүйлөй албаса, аларды бирөө же жумушка албайт экен, таксиге эле иштебесе. Таксиге иштегенде олар карасаң Кудай Таалам бир жагынан алса, экинчи жагынан берет экен. Мисалы 7-8 саат иштесе, булар 10 саат, 12 саат иштей берет экен да. Себеби укпайт экен да. Укпагандан кийин сүйлөгөндөн кийин баягы эмне энергия эконом болот экен да баягы жерде. Только СМС жазып коет экен, болду, адреске жеткирип коет экен. Тиги сүйлөсө деле укпайт да, мисалы жамандаса деле, сөксө деле укпайт да байкуштар. Туурабы? Көрбөйсүздөр, ошол таксиге эле иштебесе, жан чамча стройкага иштебесе, булар көп жерге жумушка албайт экен байкуштар. Анан кыйналгандары көп экен. Анан ошол интернеттен көрүп калып, кече бирөөсү бир эжек экен, өзү мугалим экен, кызын алып келди. Үйдө эч ким менен сүйлөшө албайт, зерейип кетет дейт. Кээде үйдөн качат дейт баягы жерде. Келип, жөнү маанай ачылып калды. Себеби бүт сүйлөгөндөр да баягы жердечи. Сүйлөшүп бири-бири менен бүт эле таанышып кетет экен. Себеби бул дудуктарда улут деген жок экен. Орусбу, кыргызбы баарысы бир тил экен да. Бывший СССР эсенгинин тили бир экен. Кириллица орусча тамга менен гана сүйлөйт экен, кыргызча жестер жок экен. Бүт эле бардыгы бирдей сүйлөйт экен да. Таанышып алып туруп сүйлөшүп, аябай мындай маанай ачылып калды. Молдеке, эми келип турса болот, келе берсин дедим. Ордо бүткөнчө ифтар болот. Ордо бүткөндөн кийин ишемби, жекшемби 2 күнү Курандан сабак болот. Келе берсин дедим. Ошентип келип азыр бизде көбөйүп кетип, 2ге бөлдүк туугандар. Куран окугандар кызыгып атат да баягы жердечи. Эркектерди өзүнчө класс, аялдарды өзүнчө класс кылдык. Ошол жерде бирөөсүн мен Куранды үйрөтүп атамын, ал менен үйрөнүп туруп, эркектерге үйрөтүп атат. Бекинчи болсо эмне? Аялдарга үйрөтүп атат. Анан өзүнчө бир группа түзүп туруп, ошо группада дудуктар үчүн атайы бир группа түздүк. Сырттан эч кандай маалымат таштамай жок. Биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынан берилген так маалыматты жеткиребиз деп туруп, мен маалыматтарды беремин. Ошо жанакы мугалими элдерге түшүндүрүп берип атат. Аябай сонун ыраазы болуп атат да. Так маалыматтар жетип атат. Ислам деген эмне, ыйман деген эмне. Ошентип анан мен буларга айттым. Куранды окуганды үйрөнгөндөн кийин мурдак жумада айтсам, эсиңизде болсо керек. Конкурс жарыялап койдум. Erkeklerge özünçe, ayaldarga özünçe.
bir parаны kimin tak жақсы оқып бере тұрған болсаң, бірінші местаға $100, екінші местаға $50, үшінші местаға 3000 сом деп қойдым да. Және эле сүйініп, бір-бірге аябай сүйіндім. Жанкенде Құранды үйрен, приз бар $100 деп баяғы бір-біріне баяғы жерде сүйіншілеп, аябай қызығы жақсы да. Анан bir umra firma менен сүйлөштүм. Ошо umra firmalар сүйлөшсөм, макул деди. Ошол иман деген эмне, ислам деген эмне, ихсан деген эмне, дарат эмне, гусул эмне, намаз жөнүндө баардыгын өтүп атабыз. Ноябрь, декабрда экзамен кылып туруп, эң жакшы бүт суроолорго толук жооп бергендерге бир умра подарка кылдык. Баягы жердечи. Эле сүйүнүп байкуш. Баягы жерде мугалими мен да катышам деди. Сен мугалимсиң, мен кантип текшере болот? Сен өзүң текшербесең. Анан мен барбай калам бу умрага дейт. Сен иншалла сен эмете бер, жаклап сабак бере бер, Кудай таала үчүн, Алла ыраачылык үчүн, ихлас менен. Аллах таала өзү жөнөтөт сени деп койдум. Иншалла ошол жана сабак берген эжекеси менен агайга бир спонсор издеп азыр эмет атам. Эгер ниетиңиздер болсо азыртан ниет кылып коерсуңдар иншалла. Ошо дудуктарга сабак берген бир эжеке бар, бир агай бар. Экөөсүнө умра. А беркелерге көкүс кылып туралы өзүнчө башка спонсор чыкты. Ошолор бир ниет кылып коюңуздар иншалла. Себеби Аллах тааланын казынасы кенен да. Екі адамды мен қантып жөнөтөм мен деп эч качан ойлонгон эмесмин да. Аллах кааласа 100 дудукту жөнөтүп коет баягы. Туурабы? Араңызда да мүмкүн азыр мына бир экөөңүздөр ниет кылыңыздар иншалла, мен гарантия берем. Иншалла ошол сабак берген Куран мугалимини мен жөнөтөм деп ниет кылгандар болсо иншалла бияка намаздан кийин кайрылыңыздар. Эми туугандар, ошого сиздер ниет кылыңыздар воскресенье күнү. Иншалла мен бир 5 тортты мен алып берейин. 5 килограмм конфетти мен алып берейин деп ниет кылгандар болсо, Кудай буйрса, намаздан кийин жаклап кайрылсаңыздар, ошолорго бир программа түзүп бир сүйүнтүп коелу. Анткени 30 жылдык тарыхта болгон эмес дейт да, бизди мешитке эч ким бизди чакырган эмес дейт. Бирөкөсү айтат, мешитке барсак мени кууп чыккан дейт. Эмне келдиң бияка, эмне кылып жүрөсүң деп дейт. Мен кайсы мешитке барам дейт байкуш. Көзүгө жаш алып айтат го. Мен канча жылдан бери үмүт кылып жүрдүм дейт да, ушул жерде. Биз да бир Куран окусак экен, бизге да бирөө Куран үйрөтсө экен деп үмүт кылып, ниет кылып жүрдүк. Эч бир шанс болбоду. Алхамдулилlah, мына мешитте шанс бар экен, шарт бар экен. Рахмат сизге деп жөн эле ыраазы болот байгыларчы. Бизге шанс болду, шарт түзүлдү. Иншалла биз бул жерден Куран үйрөнө турган болдук деп. Эми ушундай шанс болду. Кудай буйрса, ушуларга сиздер да бир жардам бериңиздер иншалла. Анан арасында кыйналгандар көп экен. Мен өзүм чыдай албай ыйлап атам да. Bir kız var eкен. Kulağı ukpayt eken özü. Közü körüp жүргөн. Bir жылдан beri közü de körбөй калтыр байкуш, карасаңыздар. Бай өлгөндүн үстүндө көмгөн деп коет го. Кембагалды төөнүн үстүндө ит калыптыр дейт го. Өзү кулак укпайт, ымдап сүйлөшөт. Ансас келгенде közü de көрбөй калыптыр. Энеси байкуш алып келди. Баягы жерде кол менен сүйлөшүп атат да, баягы бир классташы бар экен. Kol менен мынтип мен аттым бурул деп туруп жазып көрсөтсө тааныган жок, ыйлайт. Бул мектепте мен дос деген умут коет экен. Мектепте чогуу окугам, мени тааныбай атат деп байкуш классташтар ыйлап атат да. Түштү алып келдик. Кечке чейин отурсун, ифтар болот. Оозду ачып кетет десем, жо, гемодиализге барышыбыз керек деп байкуш. Карасаңыздар, ушунчалык бир кыйын да. Кулак укпаса, көзү көрбөсө, гемодиализге түшүп калыптыр да. Ошоң кыйналгандар көп экен да. Эгер берем десеңиздер, мага кайрылыңыздар иншалла. Ушуларга берели. Ушуларга жардам берели. Же мага жардам берип сурайын десе, же сүйлөй албаса байкуштар. Кыйын экен да. Ошо туугандар. Ошондойлорго бир азыр эми энеси сүйүнөт байкуш. Молдеке рахмат сизге. Кызымдын кичине көңүлү ачылып калды дейт. Үйдө отурганда эч ким менен сүйлөшө албай, жана бук болуп аткан дейт. А берки бирөөсү дагы ошол кызын алып келип туруп, кызынын маанайы ачылып калды. Кече ошол жерде шымдардан кийип көрүп, жөн эле сүйүнүп сонун маанайы ачылып калды да. Себеби мындай бир центр жок экен да. Кел ошолор бири-бири менен байланыштыра турган, башын бириктире турган. Ошол бириктире турган жер мына эмне болду? Биздин мешит болду туугандар. Иншалла ошол көптө бир ортодошолор бир колдойлу. Иншалла ошол айт күнү бир майрам уюштурабыз. Мен азыр айтайын, шарларды алып, айт майрек деп жаздырып иншалла бир дасторкон даярдайлы иншалла. Намаздан кийин мага жолуңуздар, иншалла бул жерде карекелер бар. Колдон келишинче ошолорго бир майрам уюштуруп берели. Балдарына мисалы банан санан алып коелу, ошол банандарды жесин. Анан буларга кебиси туаса болот экен, кебилери кийин болгон да. Күндө келип атат. О ифтарга келгенде мына бизде күндө оозачар тамакты жейт дагы биздикилер туруп кетип калат да. Алар 5-6 дежурный бололан. Күндө саат 2-де келет дагы, кече мындай салат кылдык, давай бүгүн мындай салат кылабыз деп туруп, аялдар өздөрү салатты даярдап,
iftardan keyin özleri dastorkonda jıynap, idişlerdi jууp, жыйнаштырып, мусор пакет сал эркектери көтөрүп кетет, мусор атып коюп. Ушунчалык баягы ынтымактуу болот экен буларчы. Карасаңыздар. Ошолорду бир колдоп коелу туугандар иншалла. Ana мүмкүн болсо ошол кейлер бар, мисалы балдар сүйлөйт экен. Бирөөсү бар, атасы да укпайт, энеси да укпайт, 2 жаштагы баласы бар, ал дагы туаса укпайт экен. Сүйлөбөйт экен. Кичинекей бала ошол да үйрөнүп алыптыр. Ата энеси мынтип түшүндүрөт экен. Карасаң, карап туруп ыйлайсың, бир жагынан карап ыйлайсың да, бир жагынан тобо шүгүр дейсиң да, Кудайга шүгүр, көзүбүз көрүп турат, кулагыбыз угуп турат деп туугандар. Келиңдер иншалла ошолорду бир колдоп коелу иншалла. Алла разы болсун. Биздин сабагыбыз кыскача бүттү. Алла разы болсун.